Ырчы Самара Каримова Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайына 2 күн мурун дайындалганы боюнча жарлык чыккан. Бирок анын дайындалышы туура эмес болгону маалым болду. Бүгүн Каримованы дайындоо боюнча буйрукту Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов жокко чыгарып, бул тууралуу төмөндөгүлөрдү билдирди. Самара Каримова мен кызматка келгенге чейин 24 октябрда дайындалган. 2 күндөн бери документтерди териштирдик. Дайындоо мыйзамсыз болгонун аныктадык. Буйрукка статкачы Өзбекстанда жүрүп кол койгон. Бул мыйзамсыз. Мен өз буйругум менен Самара Каримованын дайындалышын бүгүн жокко чыгардым. Кызмат дегенде ак эткенден так этип келген Каримова бүгүн музыкалык окуу жайдын эмгек жамааты менен жолукканын тасмага тартып жар салууга жетишкен. Каримова буга чейин Оштогу тарых музейине директор болуп дайындалып, ушундай эле окуяга туш болгон. Деги эле коомчулук өз эмгектери менен чоң даражага жетпей, бирөөлөрдүн күчү менен асмандан түшө калган кыйындарды жек көрөт. Андыктан алар кызматка жанталашпаганы дурус. Самаранын күйөөсү Асан мырза Икрамдын тууган эле. Азыр Икрам абакта. Икрамдын аркасы менен Самарачка элдин оозун ачырып, 4-5 жылда эле эмгек сиңирген артист наамын алды. Оштогу музейге да директор болууга аракет кылды. Бирок эл каршы болгондон улам баш тартууга мажбур болгон. Баса Асан мырза да Икрамдын убагында Ошто түштүк боюнча маданият министри болуп иштеп турду. Саунасы да ачыкка чыгып, ал апамдыкы деп элге күлкү болуп сынга алынган жайы бар. Эми андай чалчактаганды токтотуп, кызматка жулунбай тынч эле жүрүшсө, булак чагылган KJ.